чындыкты айтпайсың, эмнеге ал жөнүндө минтип айтпайсың, тигинтип айтпайсың деп таң калып атышты. Бирок мен эмнеге айтам дедим. Мен эмнеге айтышым керек деп. Ой, алар менен да күрөштүм да канча мени баягы эмоцияга алдырып айтып ийеби бегим ай деп канча мен чымчып ар кандай суроолорду берип тиягынан биягынан чыгып атышты да. Ал шоуга керек болчу да, жана шоуга керек болчу. конкуренттин жамандап атат, мазактап атат деп. Ооба, тиги минтип сүйлөдү. Ушундай го шоу негизи ушундай го бир мындай ошонусу менен кызык болот. Анан көп айтып атышты, силер эмнеге антип атасыңар, эмне жакшы сүйлөп атасыңар, кээде мындай бири-бириңер чымчып сүйлөп койбойсуңарбы? Бул деген шоу да, бул деген ато силер ушинтип эле жакшы боло берсеңер, анан кийин элге кызыксыз болуп калат дегендер болуп атты да. Анан мен күлөм, эми хайп керек болчу да, ызычуу керек болчу. Мисалы вокалдык шоу деп атасыңар. Элге мисалы биздин ырдаганыбыз кызык, сүйлөгөнүбүз эмес. Мисалы мен азыр Яна жөнүндө эмне деп сүйлөйм, Аня жөнүндө эмне деп сүйлөйм, Света жөнүндө эмне деп сүйлөйм. Элге в принципе мындай ошол учурда укканга кызык болушу мүмкүн. А негизи келечекте кызыгы деле жок. Аларга кызыгы биздин кандай ырдайбыз. Ошол сага бизге тапшырма бердиңерби? Мисалы ошолордо кандай, кайсы канчалык деңгээлде ийине жеткирип ырдай алабыз. Ошол кызык. Ким жеңет, ошол кызык. Ал жанагы силердин тиги сурооңор, ар кандай сурооңорго жооп берген ал кызык деле эмес болуш керек да. Мен болбой эле такыр эле баягы эмеге алдырбай аттым да. Такыр алардын ойлорундай болбой, анан кийин аягында бегим ай кыйын экенсиң дешти. Ал моюн берген жоксуң деп интригага. Ооба, сен такыр интригага моюн бербей койдуң эмнеге деп. Анан ошол Яна кеткенде мен ыйладым. Сахнадан биринчи ыйладым. Анан кийин мен айттым да, Яна эмнегедир мага ушундай сезилди. Янага атайын ушундай оор, өзүнө жарашыксыз ырды берип туруп, анан кийин атайын кетиришти. Булардын планы ушундай болчу деп түшүндүм да. Мүмкүн баш тартыш керек болчу ошолордон. Балким баш тартыш керек болчу, балким ырдай албасаң башка кыздардай болуп деле баш тартып деле койсо болмок. Истерика кылып. Анан ошондо эле мен ошону айтып анан ыйладым да. Баягы тияк эпизод бүттү, концерт бүттү, бүткөндөн кийин ыйлап, силер атайын кылып атасыңар. Бетке эле айттыңызбы? Атайын кылып атасыңар деп беттерине эле айттым. Эмне дешти? Силер ала атайын кылып атасыңар, эмнеге мындай кыласыңар деп. Силер антип алдабагыла да адамдарды депчи. Ал Яна деле мисалы андай ырды бербесеңер, өзүнө жарашыктарды берсеңер, балким кетпейт болчу. Деп анан мени успокаивать этип күлүшүп, бегим ай болду эми ыйлаба. Тиги сен үй бүлөңдү сагынган окшойсуң. Өзүң дагы баягы күнүгө эртең менен эрте туруп, кечинде кеч жатып атып, чарчап да калдың окшойт. Ошого баары чогулуп калган окшойт дешип, анан кийин мени успокаивать жүр чай жейбиз, анан кийин минтебиз, конфет жейбиз, шоколад жейбиз деп атышат. Анан кийин жүр кофе жейбиз, кофе ичесиңби деп атып, анан ошентип анан өзүмө келип кичине анан кийин эметип калдым да, эс алып калдым.